Нарында Куланак КЭСинин курулушу башталды. Бүгүн ага өлкө башчы капсула салды. Ташиев Баткенде күч органдарына жыйын өткөрдү. Чегара маселеси боюнча талаптар коюлду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна Орусия кызыктар болуудабы? Ушул жана башка жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышынан кененирээк таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын облусундагы Куланак КЭСинин курулушуна капсула салды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров гидроэлектр станциясынын курулушун баштоо Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турганын белгилеген. Куланак КЭСинин кубаттуулугу 100 мегаватт болот деген мерчемибиз бар. Ал ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөөрү күтүлүүдө. Демек, бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз, деди Жапаров. Мамлекет башчынын айтымында Куланак КЭСи Нарын дарыясынын жээгине, Нарын районунун Учкун, Жамбулак, Эмгек, Тала, Миңбулак, Жергетал айылдарынын аймагына курулат. 27 метр бийиктиктеги плотина дарыянын нугун буруу жана сууну агызуу үчүн гидротехникалык шлюздар, 6,5 чакырым узундуктагы деривациялык канал, электростанциянын имараты, агрегаттары менен айыл чарба жерлерин суугаруу үчүн суу алуучу түйүн курулат. Ошондой эле Учкун, Сарой айыл аймактарынын 5081 гектар айдоо аянтын сууга суусу менен камсыздоо жакшырат. Аны менен катар 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Жапаров КЭСти 4 жылдын аралыгында куруп бүтүп, ишке киргизүү пландалганын айтты. Энергетика министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз, сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилигин жүктөгөн. Долбоордун жалпы баасы $124 миллион. Учурда Бишкек-Москва темир жол каттамы жандан элек, буга Орусия өзүнүн аймагында жайгашкан темир жолдорунун рельс шпалдарын алмаштырып жатканы себеп. Оңдоо иштери 2023 жылга чейин созулгандыктан Бишкектен Самара, Новосибирск жана Казань шаарына чейинки темир жол каттамдары жүрүүдө. Бул туурасында бүгүн Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Азамат Сакиев парламенттеги фракция жыйынында билдирди. Темир жол тармагында аткарылып жаткан иш аракеттери жана 3 мамлекетти байланыштырган ири долбоор туурасында Акылай Маратованын материалында. Үч мамлекетти байланыштырган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча иштер башталды. Ушу тапта Кытай менен Өзбекстандан атайын келген адистер топко бөлүнүп, темир жол салына турган аймактарды изилдешүүдө. Анын жыйынтыгында темир жолдун техникалык, экономикалык негиздемеси аныкталат. Кыргызстан темир жолун курууга Торгарт, Арпа, Макмал, Жалалабад багытындагы жол тилкесин сунуштаган. Ишкананын маалыматында бул каттамда 7-8 станция курууга мүмкүн. Так пландаштырууда биздин оюнчуда биринчиден Торгарттан Арпа, Арпадан Макпал, Макпалдан Жалалабад и далее Өзбекстанга кетет да. Примерно азыр ойлоштурулганда 7-8 станция болот. Эми анын точный маалымат ТОдон билинет да. Станция болот да биздин Кыргызстан территориясында. Чүдө мен уктумда биз транзиттелип болуп калат экенбиз. Обязательно бизде станциялар болот да. Темир жол аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды байланыштырган бул долбоорго Орусияда кызыктар болуп жатканы жашыруун эмес. Жол салууда Орусиянын мүмкүнчүлүгү жогору болгондуктан жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү алардын сунушунда кароого чакырышты. Үч өлкө дегенде бул жерде мен билгенден Россиядагы аябай кызыктар бул темир жолдун курулушуна. Россияны карап атасыңарбы же караган жоксуңарбы такыр курулушка катышуу боюнча? Себеби темир жол салуу боюнча мен ойлойм бүт өлкөлөрдөн Россиянын мүмкүнчүлүгү дагы чоң, бүт технология жана алдыга жылганда.
Ушуну эске алсаңыздар. Быйыл Кыргыз темир жол ишканасы өз каражатына балыкчы Кочкор темир жолун куруу иштерин баштаган. Анын техникалык экономикалык негиздемесинде 1 километр жолду курууга 1 миллион 700 миң доллар керектелери көрсөтүлгөн. Маалыматта темир жолдун 5 чакырымы үстүбүздөгү жылдын декабрь айына чейин бүтөөрү пландалган айтылат. Ал эми жыйындын жүрүшүндө депутаттар өткөн жылы ишкана өз каражатына сатып алган вагондордун баасына кызыгышты. 450 миллион сомго сатып алгандар ошондук, Эми рубль менен мен точно айтып берем 380. Ошонун баарын алдыңыздар да. Ооба. Мен муну сурап атканым, азыр бизге вагондор жетиштелеби? Мисалы, эгер биздики жанагы ОЗП боюнча көмүрдү Казакстандан алабыз деп атышат да. Ал вагондор жок деп алар айтып атышат. А сиздер ошону обеспечение кылып бере аласыңарбы? Мисалы, азыр биринчи мен сиздерге айтып коеюн, балыкчыдан Бишкекке чейин, Тетиске чейин. Ага чейин 1 миллион 50 деп айтты. Ооба, 1 миллион 50. 1 миллион 50. Ошол тоннаны Бишкекке ташып бере аласыңарбы? Ошондой барбы вагонго? Бар, возможность бар. А Казакстандан где-то 400-500 турат. Ага да барбы? Ага дагы бар. Эми алардыкы в основном казактардыкы өзүлөр ташып эметет. Если бизден сураса, биз тоже жардам беребиз. Жардам бере аласыздар, Бере алабыз. Ошо мунун баары жазылып атат, кийин жооп бересиз ошол боюнча. Жооп беребиз. Ооба. Жыйында темир жолдун жетекчиси каттамдардын баасын билбегени депутаттардын нааразычылыгын жаратып, ага карата сындар айтылды. Өз учурунда эл өкүлү Сүйүн Өмүрзаков расмий маалыматта айтылган темир жол ишканасынын киреше булагы кайсыл жакка жумшалып жатканын сурады. 1 миллиард киреше кирет экен буларгачы. Мамлекетке төлөбөйбүз дептир. Эмне биз эмне салып? Бул чистая прибыль эмес, бул балансовая прибыль. Урматтуу Сүйүнбек Абдуллович. Жана сиз маалыматыңызды айтып кетпедиңиз, 1 миллиард. Ошо чистая прибыль, это балансовая прибыль. Баланс. Аны айтыш керек болчу да, чистая. Таза киреше деп айтылган өзү. Бул маалымат көп жерде жүрөт, таза киреше бар депчи. Ошондон балансовый менен таза кирешенин айырмасы чоң да. Мындан сырткары депутаттар өлкө ичинде жүргөн темир жол каттамдарында тейлөө сапаты төмөн экенин айтып, аны жөнгө салуу маселесин да көтөрүштү. Жыйындын соңунда ишкананын маалыматын эл өкүлдөрү бир добуштан жактырышты. Акылай Маратова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик мекемелеринин жетекчилери менен жыйын өткөрдү. УКМКга караштуу чек ара кызматы кабарлагандай, жыйында Ташиев кыргыз-тажик чек арасына кырдаалды турукташтыруу, чыр-чатактарды болтурбоо үчүн бардык аракеттерди көрүү зарылдыгын белгилеген. Ошондой эле чек ара аймактарында жаралган көйгөйлөр саясий дипломатиялык жол менен сүйлөшүүнүн негизинде чечилиши керектигин айткан. Чек ара маселеси эки мамлекеттин кызыкчылыгын козгойт. Ошондуктан буга байланыштуу ар кандай даражадагы чиновниктер дагы, катардагы жарандар дагы чек арадагы кырдаалдын куртушуна өбөлгө боло турган шашылыш билдирүүлөрдү жасабашы керек. Бүгүнкү күндө баарыбызга, Кыргызстанга да, Тажикстанга да тынчтык, стабилдүүлүк, эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү керек деген Ташиев. Ал Баткен облусунун жетекчилигине тажик тарап менен кызматташууну бекемдөө милдетин коюп, кабыл алынган чечимдерди аткарбагандыгы үчүн Баткен облусунун укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жоопкерчиликке тартыла турганын айтты. Баткендеги соңку каргашада каза болгон аскер кызматкерлеринин ар биринин үй бүлөсүнө 1,2 миллион сом кенемте төлөнөт жана батир берилет. Бул тууралуу кечээ президент Садыр Жапаров чек ара маселесине байланыштуу жарандык активисттер чек арага жакын айылдардан келген өкүлдөр менен өткөргөн жыйында билдирген. Ошондой эле Жапаров жарат алган аскер кызматкерлерине 100-200 миң сомдон кенемте төлөнүп берилерин айткан. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жарандан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери, жарат алгандардын расмий эсеби 200-гө чакындады. Баткенде өткөн айдагы чек арадагы каргашада жабыркагандардын документтерин калууна келтирүү боюнча жалпысынан 603 арыз түшкөнүн бүгүн санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда арыздар Баткен жана Лейлек райондорунан түшкөн. Документтерди калууна келтирүү иши активдүү жүрүп жатат. Буга чейин аталган маселеге байланыштуу Инфоком ишканасы жана министрликтин калктык каттоого алуу департаменти биргелешип Баткендин 3 районунда жана Бишкек менен Ошто 5 мобилдик топ түзүшкөн болчу.
Аламөдөн районунун Восток айылында кезинеме сактаган кампадан өрт чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өрт 21 октябрга караган түнү башталган. Жерине саат 04:45-те өрт өчүрүүчү 5 бөлүм ыкчам топ саат 7:00-дө тазалык ишканасынан суу ташыган 2 автоунаасы барган. Тилсиз жоо эртең мененки саат 7:48-де чектөөгө алынып, түшкө жуук саат 11:47-де өрт толугу менен өчүрүлдү. Болжол менен өрттүн аянты 550 чарчы метрди түзөт. Бактыга жараша тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Ага улай эле өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракетинен улам 2 кампа сакталып калгандыгы айтылды. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана толук материалдык чыгым такталууда. Кыргызстан органикалык экопродукциялардын өндүрүү менен дүйнөлүк аренага чыгууга аракет кылат. Бул тууралуу бүгүн Агротех Экспо көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган Кыргызстан органикалык продукциялардын өлкөсү форумунда айтылды. Учурда айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги тарабынан органикалык айыл чарба приоритеттүү багыттардын бири болуп тандалды. Эми бул тармакта иш алып баргандарга жеңилдетилген насыяда берүү иштери жүрүүдө. Сапаттуу продукция өндүрүүнү жолго коюуга багытталган форумга бир катар мамлекеттин өкүлдөрү да катышып, өз ара пикир алышты. Органикалык продукцияларга токтолсок, биз бул багыттагы жүрүп жаткан иштерди толугу менен колдоого алабыз. Анткени мындай азык-түлүктөр биринчиден ден соолукка пайдалуу болсо, экинчи жагынан өтүмдүү болуп, жакшы пайда алып келет. Кыргызстанды жөнөкөй салттуу продуктулар менен камсыздоодо атаандаштыкка туруштук бере албай жатканы белгилүү. Эми ушул тармакты өнүктүрүп, органикалык экопродукция чыгарууда башка мамлекеттер менен тең тайлашып, дүйнөлүк аренага чыгууга аракет көрөт деп ишенем. Бишкек троллейбус башкармалыгынын кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия коомдук унаалардын санитардык абалын текшерип жатат. Медианын басма сөз кызматы кабарлагандай, транспорттун санитардык абалы айдоочулардын жумуш учурунда жүрүм-туруму, гигиеналык каражаттардын жана бет каптардын болушу текшерилди. Жол эрежесин сактабаган троллейбусту талаптагыдай санитардык абалда кармабаган айдоочуларга эскертүүлөр берилди. Бул текшерүү 2 жумада бир жолу жүргүзүлөт. Буга улай эле Ордо калаада шаар мэринин тапшырмасына ылайык транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти тарабынан рейд жүргүзүлүп, маршруттук унаалардын күз-кыш мезгилине даярдыгы да текшерилди. Маалым болгондой, коомдук транспорттордун материалдык техникалык жабдуулары, кышкы дөңгөлөктөрү менен аккумуляторлоруна, салондордун ичин жылуулоого тыкыр көңүл бурулат. Өлкөнүн мектептеринде күзгү каникул 31 октябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматынан кабарлады. 2022-23 окуу жылынын базистик окуу планына ылайык күзгү каникул 2022 жылдын 31 октябрынан 6 ноябрына чейин 7 календардык күндү түзөт. Бирок тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндө жарлык боюнча 7-8 ноябрь майрам күндөрү болуп эсептелет. Ошол себептен мектептерде окуу 9 ноябрда башталат деп билдирет мекемеден. Министрликтин маалыматы боюнча ошентип окуучулар бир жумадан тышкары майрамга байланыштуу дагы 2 күн эс алышмакчы. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.